Каспий деңизинин Илим Изилдөө институту иштей баштады. Анын адистери суу сактагычын абалынын сапатына мониторинг жүргүзүшөт. Институт деңиздин тайыздалышына каршы күрөшүү үчүн натыйжалуу жана таасирдүү сунуштарды иштеп чыгат. Ал ортодо тиешелүү министрлик Каспийдин абалына көз салууну улантып, аны коргоо боюнча чаралардын комплексин даярдоодо. Ведомствонун маалыматы боюнча деңиздеги суунун деңгээли акыркы 1 жылда эле 26 сантиметрге төмөндөгөн. Окумуштуулар кырды алга антропогендик таасирди, ошондой эле дарылар аркылуу суунун агып келиши маселелерин изилдешет. Жалпысынан институтту жабдууга жана күтөөгө 850 миллион теңгеге жакын каражат бөлүнөт. Бул тууралуу Астанада өткөн эл аралык экологиялык конференцияда билдиришти. Сейчас на закуп. Азыр жабдууларды сатып алууга жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүүдө. Бул маселеде акимчилик бизге абдан жардам берип жатат. Жабдууларды сатып алуу жүрүп жатат. Ошондой эле штатты, тиешелүүлүгүнө жараша адамдарды, имаратты жана башка каржылоого республикалык бюджеттен дагы каражат бөлүнөт. С бюджета республиканского.